Бул бийик мунарага тагдыры байланышкан бул адамдар кыргыз элинин маданиятын, адабиятын, тарыхын, социалдык, экономикалык жана саясий жагдайларын чагылдырууда зор эмгек жасады десем жаңылышпайм. Булардын кээ бири арабызда жок, ал эми айрымдары ардактуу эс алууда. Күнүмдүк турмуш менен алек болуп жүрүп, алардын эмгектери унутта калган сыяктанат. Мына ушундай адамдардын бири бүгүн биз сөз кылалы деп жаткан инсан, учурунда кыргыз уруху болгон комузду бийик тутуп, эл чыгармачылыгында аңызалаган кыргыз телекөрсөтүүсүнүн мыкты журналисти Сатар Жумабаев жөнүндө болмокчу. Ал киши эл чыгармачылыгы боюнча негизинен комузду колго алган киши экен да. Ошонун аркасынан Сайра комуз деген көрсөтүү ачып, бүт республикадагы менсинген комузчуларды экранга алып чыгып, бүт республикага тааныткан. Бул совет доорундагы эски техникалар жана аны иштеткен адистер Сатар Жумабаевдин өмүрүнүн акыркы минуталарына чейин жолдош болгон. Ошол күнү ал Сайра комуз көрсөтүүсүн монтаждап бүткөн эле. Көңүлү жайдары болчу. Баарына рахматын айтып үйүнө кеткен. Ошол боюнча ал бул жакка келбей калды. Көрсө, ошол учурдагы коштошуулар анын өмүрүндөгү акыркы минуталар экенин эч ким сезген эмес. Сатар Жумабаев менен чогуу иштеген замандаштарынын бири Кыргыз Республикасынын эл артисти Айтылуу Түгөлбай Казаков. Экөө маңдай тескей бир бөлмөдө отурушуп алып, ошол учурдагы музыкалык бөлүмдүн жүгүн чогуу тартышкан эле. 70-жылдары биздин телевидениеге Сатар Жумабаев деген бир азамат келди да. Ал келди дагы өзүнүн алдына бир эле максат койду. Кыргыздын ушул улуу дөөлөттөрүнүн бири комузду пропагандалаш керек. Анан ал Кыргызстанды дүңгүрөткөн конкурстарды, фестивалдарды ачты. Тогуз кайрык, Сайра комуз деген. Ушул Сатар Жумабаевдин ошол күжүрмөндүгүнөн, ошол абдан көгөрүп, талыкпай жасап аткан иштеринин аркасынан Кыргызстандын булуң бурчундагы анча-мынча кыңгыратып комуз кармап жүргөндөр комуз черте баштады. Чертип жүргөндөр өздөрүнүн өнөрүн өркүндөтө баштады. Ушул фестивалга катышабыз деп, анын жеңүүчүсү болобуз деп, кадимкидей элдин көбүн, мына өнөрпоздордун көбүн жалгыз Сатар Жумабаев кайра комузду көздөйт, бурду да. Кээде айтабыз го, бул тарыхты бир эле киши буруп коет деп. Биздин турмушубуздагы ушул көрүнүштөрдү бурган ушул жалгыз Сатар Жумабаев болду ошондо. Кийин анан мына баарыбыз чогуу иштешип калдык, ошондо да көрүп жүрбөдүкпү. Сатар Жумабаев жаны тынбаган, анан ушул күнү түнү менен акыл эсинин барында ушул комуз черткендер, ошолордун тагдыры көйгөйү турат эле. Биз эмне үчүн ушул студиядан сүйлөп атабыз? Себеби Сатар Жумабаевдин биздин Мам телерадиодо иштеген жылдарынын жарымы ушул студияда өттү десек болот да. Анткени
Ал ушу Кыргызстандын булуң бурчунан комуз черткендер, комуз менен ырдагандар, комузчулар ансамбль дегендердин, комузга байланышкандардын баарын алып келип ушул студияда фонограммасын жазат эле. Анткени телеге тартканда фонограммасын жазбаса болбойт. Ушул жерде эле отуруп, тети пультта отуруп алып, кайра угуп, кайра жаздырып, канча кишинин багын ачты, канча кишини жаздырып, мына биздин радионун 15-20 миңге жетип калган алтын фондусунун көбүн толтурду ал киши. Сатар Жумабаевичтин негизги темасы мына бул залкарлар эле деп сөзүн баштады Самар эжебиз. Осмонкул, Алымкул, Калык, Саякбай, Сагынбай баш болгон мына бул кыркка тизилген улуу таланттардын жан дүйнөсүн мыкты чечмелөөчү. Ал көзү тирүү кезинде булар экрандан түш эмес. Залкарлардын жашаган дооруна, черткен күйүүсүнө, чөйрөсүнө көп кызыгат эле. Чалагас Исабаев менен Мураталы Күрөңкеев атындагы музыкалык окуу жайын чогуу окушкандыктанбы, бири-бирине өтө жакын эле. Көл болобу, нарын болобу, талас болобу, Ош, Баткен, ошол жактын баарын кыдырып, менин жолдошум Чалагыз Исабаев экөө жердин баарын кыдырып, ошо комузчулардын баарын издеп, таланттардын баарын таап, аны ошол алып келип Тоғыз кайрык деген ошол биринчи телеберүүнү ошол Сатар уюштуруп, көп мындай фестивалдарды уюштурушту, көп таланттарды табышты. Эгерде ошондой баягы телефестивалды уюштурбаса, таланттарды кайдан издеп табат эле? Таланттардын баары региондордо да, алыс жерлерде жашайт, алыс райондордо жашайт. Анын баары шаарга келип тиги өзлөрүнүн өнөрүн көргөзө албайт да. Ошон үчүн ошол Тоғыз кайрыкты Сатар Жумабаевич уюштуруп, биринчилерден болуп, ошол таланттарды ошол издеп, ошондой жакшы бир келечеги бар жаштарды таап келип, ошо фестивалдын аркасы менен көп жыл ошол кызмат кылды Сатар Жумабаевич. Сатар Жумабаевичтин бир жакшы көргөн көзү бар болчу да. Ошону көп чогуу жүрүп калдык да фестивалдарда. Анан ошондо жакшы көргөн көзү мураке Атайдын Машкан Баркан деген көзүн аябай жакшы көрчү да. Анан ошону эскерип туруп, ошол Машкан Барканды Сатар Жумабаевичке арнап туруп ойноп койгон,
Анан экөөбүз менимче ошо чогуу окуп калса керек, музыкальный училищедан чогуу окуп калсак керек. Училищеде көрүнкейипти. Анан ошондо эле ошол мен ушундай деп бир жакшы фестивалдарды уюштурушум керек, ушундай деп атын кандай койсок деп ошол чалабыз Байкең экөө аябай көпкө акылдашып жүрдү. Анан кандай атын койсок болот? Анан Сайра комуз деп айтсакпы же Тогуз кайрык деп айтсакпы деп. Анан ошо Тогуз кайрыкка токтолушканда Анткени 9 тапшырма сорду. ошо 9 кайрык, 9 тапшырма берсин. ошо 9 көбөнө кыла деп ошондон баштап анан 9 кайрык төрөлүп калган десем болот да. Кудайга шүгүр, азыр деген 1000 комузчу чыгып атат. 1000 комузчу. Жалаң ошол эң баш ошол жактан Сатардан башталды да. Ошо Сатардан башталды. Ошо региондорду чалабыз экөө кыдырып көрбөсө каяктан ушул Сайра комуз 9 кайрык чыгат эле. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутман кечиңиздер менен. Назарыңыздарда 9 кайрык аттуу көрсөтүүбүз. Баке, мына ушинтип 9 кайрык көрсөтүүсүн бир топ жылдары экөөбүз алып барып жүрбөдүкпү? Ооба. Бул 9 кайрык көрсөтүүсүнүн автору белгилүү биздин тележурналист, редакторубуз Сатар Жумабаевич эмес беле? Сатар Жумабаевич өзү маңдайыбызда туруп ошо биздин алып барып жаткан ушу 9 кайрык көрсөтүүбүздү өзү көз салып карап турчу эле. Ал киши бул көрсөтүүнүн 9 кайрык көрсөтүүсүнүн автору катары бул 9 кайрык деген Токтогулдун күүсүнүн атына атап, анан ошол көрсөтүүгө баягы 9 тапшырма берип катышуучуларына мына ошондой 9 түрлүү эл чыгармачылыгынын 9 түрүн, ошо комузчулуктун 9 жагын көрсөтүп, ушундай чыгармачылык менен эмгектенген мыкты таланттуу журналист агабыз Сатар Жумабаевич эмес беле? Ооба, Баке. Бул ошо 9 кайрык конкурсунда белгилүү кыргыз маданиятына эмгек сиңген ишмерлер ошол калыстар тобунун мүчөсү эмес беле? Ооба. Бизде ошол Асанкан Жумакматов баш болгон, Эстебес Турсуналиев, Токтосун Тыныбеков, анан кийин Туганбай Абдиев, Чалагыз Исабаев, кандай гана дөйүш агалар ошол биздин конкурста калыстар тобунун мүчөсү болушуп, ошол конкурсту өтө бийик деңгээлде өткөргөнгө абдан далалатын бийик койчу да бул Сатар Жумабаевич. Ошон үчүн баягы көрсөтүүгө дагы катышуучулар дагы баягы комузчулар, мыкты залкар комузчулар, ошол кездеги Болуш Маадазимов. Ооба, анан кийин ошо Сайра комуздагы көрсөтүүсүн чыгарбадыбы? Сатар Жумабаевичти биз атабыздай көрчүбүз. Мен кай жерде болсо дагы Сатар Жумабаевич ата деп койчу элем. Анан кийин ай кайда жүрөт, менин кызым кайда жүрөт деп баягы издеп, анан ошол тамак иштиңби, эмне кылдың, кандай даярсыңбы, көрсөтүүгө кандай даярдык болдуңбу, чыгалы эми деп. Ошол билесиңерби, ошол Сатар Жумабаевичтин ошо жаш дебей бизге кылган мамилеси биздин өсүүбүзгө, өнүүбүзгө абдан эле өбөлгө болуптур деп ойлойм да мен. Сатар Жумабаевичтин убагында мына ушул биз бара жаткан коридордон эл арасынан чыккан таланттар чуап өтчү эле. Эртеден кечке ошолорду угуп, мыктыларын тандап, Сайра комуз, 9 кайрык, казына, насыйкат көрсөтүүлөрүнө катыштырар эле, деп Кыргыз Республикасынын эл артисти Саламат Садыкова эскертти. Менин оюмча ушул жерди баскан жүздөгөн таланттардын багын ушул Сатар Жумабаевич ачты десем ашыкча болбос. Жогоруда Түгөлбай Токтогулович айткандай, күнү түн ушул радионун студиясынан чыкпай, көп ырчылардын үнүн радионун фондусуна жазып калтырды. Ушулар менен багымды ачкан чыгарма деп дайым айтып жүрөм. Ал эми ушулар менен мени сахнага элдин ошондой бир руханий ордого алып чыккан раматылык Сатар Жумабаев деген агабыз дүйнөдөн өтүп кетти. Жаткан жери жайлуу болсун. Абдан көсөм ошондой бир данышманын киши экен деп ойлоп калам азыр. Анда биз эми жаш элек. КТР дегендин ошо илгерки эски кеңсесинде эл жайнайт буякта. Анан Сатар Жумабаев агай баштаган
Бүт мықтының бәрі ғана чоң кызырда деп қалды. Ошондо бир куплетін кайрып эле токтоп калдым. Карасам эле Сатар Жумабаев агай кайра колун чаап, ой Азамат, мына ушуну издеп атканбыз. Аягына чейин ырда деди. Анан кайра уланта баштадым менен аны. Ойлосом ойдо турасың, ойымду жигит турасың. Ойлоп бир сени ырдасам, ойым келе шылтоо кыласың. Ак көйнөк кийсем жерчие, тайылымда балдар көп жүрөт. Акылга туура келбесең, алардын ойкалап ким сүйөт деген жерлери бар эле. Көк көйнөк кийсем жерчиет, көчөдө балдар көп жүрөт. Көңүлгө туура келбесе, көрүнгөн жанды ким сүйөт деп. Анан элге да куп жагып калды окшойт. Кечинде ошол 9 кайрыкка барасың деп мага жолдомо беришти. Сатар Жумабаев агай баштаган мыктылардын көңүлүнө толдум окшойт деп мен да кудуңдап аяка бардым. Көптүн арасында жүрөм ошол жерде. 80-жылдардын башында ушул филармонияда 9 кайрык деген теле көрсөтүү абдан мындай рейтинги жогору эле. Мындай айтканда, эл сүйүп, эл батпай угуп турган калыстар тобу дагы жалаң ошол биз атын укканда титиреп калчылдап кала турган асмандаган залкарларыбыз отурат эле. Асанкан Жумакматов, Калый Молдобасанов, Насыр Давлесовтар, Чалагыз Исабаевтар, Самара Токтоконова, Эстебес Турсуналиев деген агаларыбыз. Бу эмне деген кишилер? Мына ушул кишилер отурган жерде ошо Сатар Жумабаев агай ошо мени жактырып, үнүмдү, чыгарманы ошо күйгөн ыр деп ошону издеп турушкан экен. Ушул кыздын ыры аркылуу Сатар Жумабаев агайыбыздын батасы деп койсом да болот го дейм. Ошол мага берген алкышы, сынына, назарына толгонум болсо керек. Кечкисин тиги калыстардагы тегиз мени 10 деген балым берип, ошентип эле Кудай жалгап, менин жылдызым жанып жатып калдым ошо кечте. Мына ошентип отуруп, бүгүнкү саламат сиздердин алдыңыздарда ошол менин башатым жакшы башталган деп ойлоймун. Сатар Жумабаев агайыбызга арбагында разы болсун. Мен сындуу канча таланттардын, канча ырчы чоорчу, комузчулардын багын ачып кетти. Мына раматылык Нурак агайыбыз баштаган бири-бирибизди ошол жерден таптык да биз. Ошо 9 кайрыкта ошол 6 дубандан мыктынын баары келер эле. Кадимки эле жана Малик Аликеев сүрөттү көргөндө эске түшөт да. Ошондой бир аты таш жарган азыркы көбү арты эле эмгек сиңирген артист болду. Сайра комуз 9 кайрык казына теле көрсөтүүлөрдүн режиссеру Сатар Жумабаев менен бирге иштешкен чыгармачылыктагы баладоосу Кыргыз Республикасынын эл артисти профессор Молдосейит Мамбетакунов. Кыргыз телевидение системасына видео аппаратура келгенден кийин мурунку кыргыз телефильм, кыргыз фильмдин мыкты режиссерлору Жакып Рахматуллин, Доорунбек Садырбаев, Балташ Кайыпов, Амантай Незалиев, Орозбек Чолпонкуловтар тарткан фильм концерттер каралбай калды. Себеби баарыбыз ошол видео менен алакты болдук да, ал бизге кызыгыраак көрүндү. Мына ошондо Сатар Жумабаев жетекчилердин алдына маселе койду. Ошону бир тартипке келтирелик. Мамлекеттик архивдегидей кылып, баардыгын тең тартипке келтирип койсок жакшы болор эле, деди. Бирок эми ал кишинин айтканына эч ким көңүл калган жок. Ошондо Сатар Жумабаев өзү ошо кыргыз телефильмдин архивине кирип, өзү ошол коробкаларды алып, өзү тазалап, чаңын сүрүп, анан ошонун ичинде ким ырдап атат, эмне ырдап атат, эмне инструментти ойноп атат, ал каяктан, анын чыгармачылыгы кандай, мына ушулардын баарына изилдөө жүргүздү. Анан каталогун түзүп, редакциянын фондусуна коюп койду. Мына карагылачы, бүгүнкү күндө кыргыз телевидениядагы жана кетип аткан архивдик ырлардын баары ошол Сатар Жумабаев жүрөккө келтирип кеткен.
Анан кээ бирде арман кылып каларлар да, ушул азыр жана видео дегениңер чыкты. Албетте бул жаңы техника жакшы, бирок мунун өңү 4-5 жылда өчүп калат экен, үндөрү да өчүп калат экен. Албетте анда биз бул цифровой деген эмес, аналогка жазчубуз да. Ал бат эле өчүп калчу чындыгында. Андан көрмө пленка жакшы экен, пленканы мына карачы, 17-20, 30 жылдардагы пленкаларды карап, күнү бүгүнкүдөй экен. Ошолордун элесин көрүп, ойногондорун көрүп кумар алып отурабыз. Ушу азырдагы пленкага уруксат берсе, мен ушу могу Кочкордогу Зайнидин Иманалиевге окшогон, Анар Эсенкулова окшогон, Самара Токтакуновага окшогон, Болуш Мадазимовге окшогон комушчуларды дагы ушул пленкага түшүрүп койсом, өмүр бою сакталып турар эле деп бир өзүнүн оюн айтып калар эле да. Анан бул Болуш Мадазимов демекчи, бул айылдан чыккан таланттарга бул абдан көп жакшы көңүл бурар эле да. Ошолорду ырдатып, чоордотуп, ошолорду элге көрсөтүп, анан мыктыларын тандап алып, ушуга үчүн мамлекеттик сыйлык бербейбиз деп, Маданият министрлигине чейин өзүнүн оюн билдирип, кагазга жазып алып, кайра барып тынчыналарды да. Мына ошентип жүрүп, мен өзүм күбө болгом, улуу комузчу, чоң комузчу биздин арабыздан кетип калды, Болуш Мадазимовго. Ушу кишиге Токтогулдук сыйлыкты ошого сунуштап, ошонун алышына өбөлгө түшкөн адамда. Мен айтты, бир жакшы концерт берген атабыз, ушу Болуш Мадазимовдун чыгармачылыгына арналган ошого бир режиссерлук кылып бербейсиңби деди. Себеби ал кишини Токтогулдук премия көрсөтө элек деди. Ошо Кара Суудан 20дай кишини алып келип, Ош областында Кара Суу районунан үйүнө жаткырып, 3 күн ошолор менен чогуу болуп, чогуу репетиция кылып, анан филармонияга концертин бердирип, анан ошо бүт Токтогулдук премиянын мүчөлөрүнүн баарын чакырып, анан ошо ар бир номуру сайын ошо комиссиянын мүчөлөрүнө улам карап, жактырып атабы, жактырбай атабы деп, аябай мындай көңүл буруп, эл кол чаппай калса кичине түйшүктөнүп, эл аябай кол чапса кадимкидей кубанып, ошентип отуруп концерттин аягына чыкты. Натыйжа жаман болгон жок. Биздин улуу комушчубуз Болуш Мадазимов ошо Саттар Жумабаевичтин демилгеси менен ошо Токтогулдук премияга татыктуу болуп, мына алып, чоң наамга ээ болду. Айтайын бүкөй арманым, ағаң эле жаңгырчы, чыгарып эсте салганым, жашы келди ялтыга, жалгыз эле балдарым, жаттым алтай төшөктө, кетти кубат арманым, иши жок тууган кайгырар, кимге айтам бүкөй зарларым, көтөр албайм башымды, көтөрдүм актым барманым, албадым бүкөй эсиңе, Алтайдан бери бир келип, көрүнбөдүң көзүмө, кабарга келдиң уялбай, кайгырасың эсине, көрдүңбү бүкөй түрүмдү, акыл айтар киши жок, артыңда жалгыз инимди, арманым көп айтууга, аталаш бөкөй инимди, жалгыздык көзгө көрүндү, жакын тууган болбосо, жатадан билбет кимимди, саргайып азыр көңүмдөн, сарынжып атам бүлүндү, ат бастырып келбесем, акыры бөкөй тааныттым, энеси башка сизиңди, кайгыра берин кетемин, алды жакын жалганга, кайры кош айтып кетемин, каттабай коюп билдирдиң, эниңдин башка экенин, түшүрдү кесек тагымдан, кетти менин кубат каруумдан, келип кабар калбады. Саттар жана телевиденияга иштеп калды. Телевидение иштегенде чындыгында эле ушунчалык чыгармачылык эмеси аябай күчтүү болчу да. Аяктан иштейт. Кээ бирде ошо эмеде запись болду деп бир түн ичинде саат 10-11 келет. Ошондо келсе дагы отуруп алып, обязательно ошо бирденкени жазып, бирденкени ошону даярдап, эртеңкиге баары даяр болуш керек деп, ошонун баарын даярдачу. Аякта иштеп жүргөндө билесиңер. Жок, бул кыргыз деген только комуз менен ырдаш керек. Баян, аккордеон дегенде жок, аны менен ырдабайсыңар, только комуз менен. Ыргесе, Тоғыз кайрык, Сармерден, ошолордун баарын ошол чыгарганда, ошол адегенде ошол ойлоп, ошол эметкен. Обязательно аларды тарта турган болгондо, обязательно берге алып келип, үйгө алып келип, үйгө жаткырып, ошо менен заниматься этип, кечеде ошо таң атканча, анан жаса тургандарын жасып, комузун алып, кээ бирде эртең менен особенно ошо комузду алып алып, анан кийин айдабай тургула деп, анан ошо чертип комузду, анан бирден ырдап, анан ойготчу бизди.
27 жыл бирге жашадык. Бирок эрте кетип калды. Кантебиз мынакей Сатар өлгөндө 4 балам менен калдым. Балдарым Кудайга шүгүр азыр баары чоңойду, окууларым бүттү, үйлөнүштү, балалы болушту. 10 неберем бар, 2 чөбөрөм бар. Чөбөрөмдүн биринчиси 2 класста азыр. Эх, чиркин өмүр. Сатар агабыз 50 жаш курагында акка моюн сунбадыбы. Аз жашаса дагы, бирок саз жашады. Ал өзүнүн чыгармачылыгы менен коомузду пропагандалоонун мектебин түзүп кетти. Өмүр барда арман дүйнөң өбөктөй, өмүр барда жалган дүйнөң жөлөктөй, өмүр барда көргөн күнүң аз болуп, өмүр барда көрө албайсың бөлөктөй деп акын Манап Алиев жазгандай, көп жашап көптү көрө албаса да, кыска өмүрүндөгү жасаган иши бүгүнкү күнгө чейин жашап келет.